Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги биринчи маселе чет өлкөлөрдөгү мекендештердин балдарын ысык көлдөгү жайкы эс алуусу боюнча ошол шарт түзүү жөнүндө. Урматтуу кесиптештер, комитеттин дарегине Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына караштуу миграция маселелери жана адамдарды сатууга каршы аракеттенүү боюнча кеңешинин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Медер Рахмандын чет өлкөлөрдөгү мекендештердин балдарын ысык көлдөгү жайкы эс алуусуна шарт түзүү жөнүндө кайрылуусу келген да. Чет өлкөлөрдөгү мекендештердин балдарын ысык көлдөгү жайкы эс алуусуна шарт түзүү жөнүндө долбоору, мындан ары кыскача долбоор деп айтсак, максаты боюнча Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү жарандардын балдарын физикалык жана психологиялык ден соолугун чыңоого, коммуникативдик көндөмдөрүн өнүктүрүүгө, ошондой эле кыргыз тилин, Кыргызстандын маданиятын жана тарыхын үйрөнүү аркылуу тарыхый мекени менен байланышты сактоого жана чыңдоого багытталган жайкы эс алуусун үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүү жөнүндө. Аталган долбоордун алкалыгында 2022 жылы Россия Федерациясынын Урал Федерациясынын округундагы мекендештерибиздин 100 баласы Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору мамлекеттик мекемесинде 10 күн эс алышкан болчу. Андан кийин 23-жылы Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы мекендештерибиздин 65 баласы ошол эле мамлекеттик мекемеде 10 күн эс алышкан. Андан кийин иш-чаралар токтоп, эми кайрадан ушуну өкмөт караса болобу деген кат иретте бизге расмий ушу мекендештерибизден кат келип түшүп, ушул боюнча Саламаттык сактоо министрлигин, анан билим берүү министрлигинин оюндарын, анан ойлорун, ой пикирлерин, анан Минсоц мекемесиндеги ой пикирлерди угат элекпиз деп чакырганбыз да. Так, ошондо деген Байгончуков Мирланбек Конушбекович, Махметкулов Альберт Тамирбекович, бул агартуу министрликтен чакырылыптыр. Тимурлан Максатбекович маданият министрлигинен, анан Бакыт Кайпекович Саламаттык сактоо министрлигинен, Майрамбек Мырзабекович эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу тышкы миграция башкармасынын башчысы и Арлен Кубанычбекович Алиясов эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы. Ушул чакырылган адамдар кимиңер бар болсоңор, позицияңарды айтып көрбөйсүңөр, кандай дейсиздер? Жалпысынан мындай да, 22-жылы барыңыздар билесиңер болуш керек, ушул расмий ушул иш-чаралар башталган. Азыр колубуздан келеби, келбейби, кандай мындай тоскоолдуктар бар? Эгер жайында ошол иш-чараны өткөрө албасак, мүмкүн деген ошо Алтайдан, алыс Дальний Востоктон чакырсак деп атышат да. Мүмкүн аларга май каникулдарында бир 10 күн убакытты карап көрбөйсүздөрбү деген сунуштар болуп атканда, ошо кандай карайсыздар да? Саламатсыздарбы, урматтуу Жолбек, урматтуу депутаттар. Кыскача маалымат, эгерде сиз жана өзүңүздүн баяндамаңызда көтөрүлүп кеткен маселе боюнча 2022-2023 жылдарда болгон иш-чаралар болгон, бирок 2024-2025 жылдары бул иш-чара өткөрүлгөн жок. Негизги себептердин бири бул министрликтин буга атайын каражаттары жок болгондугуна байланыштуу болгон. Министрлик тарабынан болсо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын, майыптагы бар балдарын, ошондой балдарды биз ысык көлгө жиберебиз деп, мисал катарында 2025 жылы 10 июнунан тартып жогорку айтылган категориядагы 1000 өспүрүм эс алууга жиберилген. Андан тышкары болсо 200 майыптагы балдар дагы реабилитациялоого алтын балалыкка жиберилип, ошого министрлик тарабынан республикалык бюджеттен 15 миллион сом каржыланган болчу да. Бүгүнкү каралып аткан маселе боюнча биз ушулардын арасына балдарды киргизелик десек, ошо чет өлкөдө жашаган жарандардын балдарын киргизелик десек, бул демилге өтпөй калган болчу. Анткени жогоруда айтылган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына кирбейт деп. Ошого байланыштуу бул балдар кирген эмес да. Бизде ушундай маалымат. Так, Мирланбек Конушбекович, айтсаңыз, ошондо деген кеп бекер кабыл алуу жөнүндө болбосочу, эгер акыларын төлөп берем дешсе, кандай болуп калат? Эгерде бул жарандар өз балдарын акы аркылуу төлөй турган болсо, анда
түзмө түз ушу алтын балалык менен эле кайрылыш керек. кайрылып Кайрылыш керек. договорлорду түзүш керек да. Саламаттык сактоо министрлигине карайт да алтын балалык. Саламаттык сактоо министрлигинен бизде Кадырали Бакытбек Кайыпбекович чакырылыптыр да, барбы? Саламатсыздар коллегалар. 23-жылы алтын балалык управ деламага өткөзүлүп берилген. Бизге азыр алтын балалык карабайт. Но в целом хорошая идея, если дети там будут реабилитацию проходить, отдыхать. Без өзүбүз жактан рабочую группу создадим, съездим, посмотрим. Вот условия. Вот. Насколько я помню, алар такыр эле бекер деп суранышкан эмес да. 22-23 жылы бияктан деген жогорку кеңеште кеңеш өткөрүлүп атканда, ошо миграция кеңешинин алкагында. Ал жерде деген биз акысын төлөп беребиз, только бизге бир фиксированный сумманы жазып бергиле деп суранышкан да. Кептин баары ошондо болуп атат да. Эгер бул деген анда УДГга каралып калат турбайбы да? То есть нам к Туманбаеву обращаться, получается, напрямую, да? А канчанчы жыл өттү эле? 28 августа 2023 года Управление делами президента Кыргызской Республики вступить учредителем учреждения оздоровительно-реабилитационного центра «Алтын балалык» в установленном порядке провести государственную перерегистрацию учреждения «Алтын балалык» в органах юстиции. Комитет маалыматты алгыла. И тогда биздин комитеттин биякта деген Минздравды Минсоцтруктан да бекерле чакырган болот атпайсызбы? Бирок жалпысынан ушул аталган ведомстволор сиздер тарабынан каршылык жок. Мирланбек Кулушбекович, сиздер тарабынан каршылык жок болуш керек, да? Жок, бизде каршылык жок. Саламаттык сактоо тарабынан тоже каршылык жок, да? Бакытбек Кайыпбекович. Жок, да? Ошондо деген дагы ким калды бизде? Агартуу министрликтен Махметкулов Альберт Дамирбекович. Саламатсыздарбы? Урматтуу Эльвира Журабековна, урматтуу депутаттар, агартуу министринин орун басары Альберт Махметкулов. Кыскача айтып кетсем, агартуу министрлиги жыл сайын жайкы мезгилде эки чоң иш-чара өткөзөт, массалык иш-чара. Бул биринчиси Ысык көл балдардын көз карашы менен. Бул жакта жалаң эле Кыргызстан жарандыр эмес, чет өлкөлөрдөн да келишет. Жалпысынан бир жыл сайын 500гө бала келип, анан бул иш-чаранын эң биринчи максаты бул биздин балдар өспүрүмдөрдүн экология жана бизнес жаатындагы көнүмдөрүн өнүктүрүү, ар кандай жана стартаптарды уюштурушат. Ушул жаатта. Анын экинчи иш-чара бул июнда өтсө, июндун башында, экинчи иш-чарабыз июлдун аяктарында 23-дөн 29 июлуна чейин. Бул жакта дагы Кыргызстандан, Кыргыз Республикасынан жана Россия Федерация, Казакстан, Турциядан чейин келишет балдар. Экинчи иш-чарабыз бул маданият жаатында да. Этно фестивальдар өтөт, конкурстар өтөт, анан ар кайсы маданият иш-чараларда. Анан мен айтып келет деги агартуу министрлиги да каршы эмес. Эгерде бул жакта эң негизгиси логистика, анан коопсуздук маселеси каралса, биз өзүбүздүн баягы уюштуруу жагынан да катышат элек да. Кыскача ушундай маалымат. Рахмат. И маданият министрлигинен позициясын алгыла. Саламатсыздарбы, урматтуу Эльвира, урматтуу депутаттар, маданият министринин орун басары Ажымалиев Темирлан Максатбекович. Чет өлкөлөрдө жашаган мекендештерибиздин балдары үчүн Ысык көлдө эс алуу шарттарын түзүү багытында биздин министрлик дагы бир катар иштер жүргүзүүдө. Мисалы үчүн алсак, 2025 жылдын 25 июлунан 2 августуна чейин Ысык көл облусунун Карабай айылында Мурасетно маданий лагерь өткөрүлгөн. Лагерге Туркия, Казакстан, Германия, Россия жана башка өлкөлөрдөн келген 30 мекендеш балдар катышкан. Катышуулар үчүн кыргыз тили, маданияты жана улуттук кол өнөрчүлүк боюнча окуу сабактар уюштурулуп, кыргыз элинин каада салттары менен тааныштыруу мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. Лагерь жаштардын улуттук иденттүүлүгүн калыптандырууга, мекен менен байланышын чыңдоого жана маданий интеграцияга багытталган. Андан тышкары 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары алкагында чет өлкөлөргө жашаган мекендештер жаштары ыктыярчылык ишмердүүлүккө тартуудагы иштер жүргүзүлдү. Учурда чет өлкөдөгү кыргыз диаспоралардын жана жогорку кеңештин миграция боюнча кеңешинен 80ге жакын талапкердин резюмеси келип түшүп, алар ыктыярчылык боюнча секретариат тарабынан каралып, онлайн маектешүүлөр өткөрүлдү. Жалпысынан биз бул демилгеге каршы эмеспиз. Биз колдогонго даярбыз. Эгерде тиешелүү тапшырма түшсө, биз маданият жаатындагы бүт иштерге катышууга даярбыз. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда деген айтылган сунуштар менен комитеттин чечимине киргизебиз. Да добуш берип коесуздарбы? Ким макул? Так.
каршылык жок. Чоң рахмат.